Болгон окуя тукум кууган илешкек оору. Бул биздин күнүмдүк жашоо турмушубузда жин оору менен ооругандар көп эле кездешет. Кээ бири күчтүү молдолорго, дарыгерлерге барып айыгып кетишсе, кээ бири эмне кылар айласын таппай кыйналып жүрүшөт. Ошондой жин оорусуна мен дагы аз жерден кабылып кала жаздап, араң эле дегенде кутулгам. Дегенгиси Кудайым өзү сактады. Мен азыркы учурда түштүктүн борборунда Ош шаарынын үзүндө турам. Мурда ушул эле шаарга караштуу райондордун биринде жашоочумун. Туулган жердин топурагы алтын деген накыл сөз бекеринен айтылган эмес. Мен да туулуп өскөн айылымдан аргам жоктугунан гана көчүп келдим. Менин үйүмдүн ылдый жагында Ысмайыл деген киши жашоочу. 3 баласы бар эле. Бирок ар кандай себептер менен жашай алмайт болчу. Кандай десем, өздөрү иштебей, балдары майда болуп дегендей. Бир баласы менин уулум менен тең эле. Күндөрдүн биринде эле ошол уулу ооруп калыптыр дегенинен ал абалын сурап коеюнчу деп үйүнө кирип калдым. Ошондо Ысмайыл чай үстүндө мындай деп айтты. Билбейм, бул уулум бир жаман ооруга чалдыкты. Түнү бою тынчы кетип, ар кимдин атын айтып чабалактап, тура калып кыйкырып, өкүрүп эле бушайманга салды. Кээде оозунан ак көбүк чыгат. Эмне кылар айламды таппай олтурам. Дарыгерлерге алып барайын дейм. Тыйын жок. Молдо кожолорго эле көрсөтүп көрсөммү деп турам, деди. Мен да болгон акыл кеңешимди айттым. Өзүм билген жакшы молдолор даректерин калтыргам. Ал бир жолу гана алып барып, андан кийин кайталап барган жок менимче. Ошондон кийин көп өтпөй өзү да ооруп жүрүп каза болуп калды. Андан кийин баласына көңүл бурган деле киши жок. Аялы болсо өтө эле момун болчу. Ал эми баласын бирде ооруп, бирде жакшы болуп калганын көрчүмүн. Бир күнү ал баласы жакшынакай жүрүп эле ал дагы каза болуп калды. Мындай күйүткө чыдабаган энеси таптакыр эле алсыз болуп төшөктө жатып калганынан үйдөгү тестиер кайдагы үйдөгү болгон түйшүктү мойнуна жүктөп бардыгын жасоочу. Эл да ал кызына ыраазы болуп көп алкашаар эле. Анда санда мен сырткы жумуштарына каралашып турчумун. Бир күнү эрте жазда мен үйүмдүн тегерек четтеринен тазалап жаткам. Аңгыча болбой эле коңшунун үйү ызычуу болуп түштү. Эмне болуп кетти деп чуркап бардым. Барсам мен жогоруда сөз кылган кызынын оозунан ак көбүк чыгып, ээси ооп жерде жатыптыр. Дароо тегерек четти чакырып бушайманга түштүк. Ал тебир топто барып, анан араң эсине келди. Эмне болду десек, эч нерсе билбейм. Көзүмө жылаңач адамдар көрүнүп, мени бир жака сүйрөп баратышыптыр, деди. Анан кошуналар акылдашып туруп, өзүбүз кыргызчалык көрсөтөлү, жардамдашалы деп чечтик да, ал иш менин мойнума жүктөлдү. Молдодон молдону тандап олтуруп, Өзбекстанда жашаган Абдукерим деген бир чоң молдого алып бардым. Ал молдо кызды көрүп туруп эле мындай деди. Булардын жашаган үйүндө өчөшкөн жин шайтандар көп экен. Алар ал жерде мекендешип алышыптыр. Жер котормойун мындай азаптан кутула алышпайт. Анын үстүнө бул кыздын денесине 2 жан кирип алыптыр. Менин буга күчүм жетпейт. Менден күчтүүлөргө алып баргыла. Болбосо бул ушул бойдон калса жинди болуп калат, деди. Мен аны уккандан кийин болгон сөздү кошуналарга айтып, Ысмайылдын кайын журтун көл тарапка турчу аларга кат жөнөтүп, болгонун болгондой түшүндүрүп айттым. Анан алар көчүп кетишти. Үйүн болсо кулпулап, терезелерин бекитип, огород кечесин мага дайындап коюшту. Ошентип мен алар көчүп кеткенден кийин мен алардын огородун өзүмө иштетип жүрдүм. Бир күнү демедегидей эле огородко эккен жер жемиштерди өтүп жаткам. Күн түштөн ооп калган убак болчу. Бир маалда өзүмөн өзүм алыш кетип, башым ооруп, денем калтырап чыкты. Жасап жаткан ишимди токтотуп коюп, үйүмө араң бардым да, кичине жатып эс алып, алмакка сөрүүгө чыгып баратып эле чалкаман кеттим. Андан кийин эмне болгонумду билбейм. Эсиме келсем, ооруканада жатыптырмын. Үйдөгүлөрүм үрпөйүп жаман болуп турушкан экен. Менин жакшы боло түшкөнүмө алар кадимкидей сүйүнө түштү. Мен эмнегедир өзүмчө эле бир нерседен шекшип жаттым. Анткени кайсы бир мындай деген. Ошондой оорукчан адамдардын кийинген кийимин, тамак ичкен идишин, жаткан ордун айтор ал адамдын уурунган оокаттарын колдонбош керек. Эгер колдонуп алса, ал жаман нерселер оошуп кетет. Башкача айтканда, соо адамга оодарылат. Ошондуктан илимде деле айтылат эмеспи? Эгер бул өчөшүп алган жин шайтандар адамдын жанына кошо кирип алса, ал таза жанды алып же жинди кылып айтор соо койбойт. Ошондуктан бул дүйнөдөн көзү өткөн ата-бабалардын арбактарына Куран окуп туруу парз, деген. Ошону ойлодум да үйүмдү сатып шаардан үй алып көчүп кеттим. Кудайыма тобо, көчүп келгениме эле жакшы болуптур. Антпесем мен өзүмдү да бир балейге жолукмак окшойм. Ал эми ошол көчүп кеткен кошунамдын кызы азыркы күнгө чейин эле дарыланып жүрөт деп уккам. Менин угушума караганда, көлгө көчүп баргандан кийин дагы бир чоңуйуп калган уулу жол кырсыгынан каза болуп калган экен.
Менин баамда булардын укум тукумунда уланып келе жаткан оору болуш керек, антпесе жер деле которушпадыбы. Деги Кудайым өзү сактасын. Булак сырдуу дүйнө.